Мындай бешикке 100-200 миң жыл мурун ымыркайларды бөлөшчү. Заманбап коляскалар өзбек үй-бүлөсүндө эски бешиктин ордун ээлей алган жок. Анткени алардын кээ бири өз алдынча эле баланы уктатып койчу. Көрүп, хамасы тешигиге хайран болот. Бул неме? Мотору бар бешикти чынын айтсам, эркектердин суранычы менен жасадым. Аялдары бир жакка кетип жатканда бешикти терметип тур деп кетишет. Алар болсо кечке анын түбүндө олтурганга чыдамы жетпейт. Бул мотордун 2 ылдамдыгы бар. Чоң ылдамдыгын бала чырланып жатканда, ал эми калган учурда кичинесин күйгүзүп коюш керек. Домларда жашашайдыганларга мослашкан. Бешик модельер жана сүрөтчүлөрдү жаңы ачылыштарга түрттү. Өздөрүнүн чыгармачылыгы менен алар бешикке мода киргизишти. Бул жерде философия көбүрөөк десек болот. Биз бешикти кайра модага киргизүүгө үндөгөн жерибиз жок. Жөн гана бул буюмду улуттук байлыгыбыз катары көрсөткүбүз келди. Бешик чынында эле биздин символубуз. Көргөзмө бешик фэшн фантазиялар деп аталат. Негизги экспонат бул жерде бала бешиги. Чыгармачыл адамдар улуттук каада салттарды өздөрүнчө чечмелешти. Он был совершенно без цвета, без ничего, обычно дерево, да, в обработке. Нигора Шарафхаджаеванын иши бул ымыркайдын кыялы. Ак кара түстөр кыйынчылык менен жеңил жашоону көрсөтөт. Бардыгы турмуштагыдай эле. Эти мешочки, они наполнены всеми тяготами жизни. Бул кичинекей каптар турмуш кыйынчылыктарына толгон. Анткени жашоо бала элестеткендей жөнөкөй эмес. Бул чынында эле түйшүксүз убакыт. Бала чагыңда ойлогонуңдун бардыгы фантазия экенин кийинчерээк эле түшүнөсүң. Чыгармачыл адамдар да ошондой. Катуу ойлонуп көккө учкусу келет, бирок асманга жеткенде эле кайра жерге түшүүгө туура келет. Динозаврлар жана Джек Воробейдин кемеси бардыгы бешиктен келип чыккан фантазиялар. Ошону менен бирге анын негизги милдети да унутулган жок. Я решил сделать самолет-кукурузник, потому что когда вот видите самолет кукурузник. Мен чакан самолет жасайм деп чечтим. Мындай учакты көргөндө бардыгы эле кубанып, өз бала чагын эстейт. Бешикти көргөндө да так ошондой сезим пайда болот. Адам ошол жерде төрөлүп, бөлөнүп, биринчи кыялдарынын бардыгы ошол жерде жаралат. Балаңдын чоңойгонун көрүп да ошондой бешикти көбүрөөк баалай баштайсың. Сын вырастет, там ощущение мечты появляется. Бул көргөзмөнүн айрым экспонаттарына сатып алуучулар да табылды. Сүрөтчүлөр белектер дүкөнүн ачууну да ойлонушту. Бешикке балдар жатпаса да алардын оюнчуктарын бөлөгөнгө болот.